Саламатсыңарбы менин окуучуларым. Бүгүн 6 май кыргыз тил сабагы. Сабактын темасы обочолонгон түшүндүрмө мүчө. Сабактын максаты обочолонгон түшүндүрмө мүчө тууралуу биле аласыңар. Обочолонгон түшүндүрмө мүчөнү түшүнүүдөн мурун биз түшүндүрмө мүчө тууралуу кайталап алалы. Балдар, силер билесиңер. Сүйлөмдүн баш жана аякындоо мүчөсүнөн кийин келип, анын маанисин аныктап, ар түрдүү кырдаалдагы абалын толуктап, тактап түшүндүрүп турганын биз түшүндүрмө мүчө деп айтабыз. Түшүндүрмө мүчө түзүлүш өзгөчөлүгүнө карай 3кө бөлүнөт: жандамалуу, түгөйлүү жана обочолонгон түшүндүрмө мүчө деп. Обочолонгон түшүндүрмө мүчө деп сүйлөмдүн баш жана аякындоочу мүчөлөрүнөн кийин келип, алардын маанисин аныктап, тактап жана чечмелеп турганын айтабыз. Мисалы, биз бишкектиктер Бишкекти жылдын бардык мезгилинде сүйөбүз. Балдар, мына ушул сүйлөмдө бишкектиктер деген сүйлөмдүн обочолонгон түшүндүрмө мүчөсү. Эми карасаңар балдар, биз деген сүйлөмдүн ээсинен кийин келгендиктен, ал дагы сүйлөмдүн ээсинин милдетин аткарат. Биз бишкектиктер кимдер? Дагы бир жөнү сүйлөмдү талдап көрөлү. Бүгүнкү чогулушта Мусаевдин айыл өкмөтүнүн отчету болот. Балдар, айыл өкмөтүнүн деген обочолонгон түшүндүрмө мүчө болду. Эми балдар, мына ушул Мусаевдин кимдин отчету? Кимдин отчету? Айыл өкмөтүнүн. Мына обочолонгон түшүндүрмө мүчө аныктоочунун милдетин аткарды. Кийинки сүйлөмдө бизге окуучуларга эмгектен качууга болбойт. Туура азаматсыңар, окуучуларга деген обочолонгон түшүндүрмө мүчө болду. Эми бул кайсы сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарды? Туура, бизге деген толуктоочтон кийин келгендиктен, түшүндүрмө мүчө дагы толуктоочтун милдетин аткарды. Эми үйгө тапшырма. Обочолонгон түшүндүрмө мүчөнүн 5 сүйлөм түзүп, катыштырып, синтакс талдоо жүргүзөбүз. Жакшы калгыла.